Саламатсыңар мен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбызды баштасак, бүгүн математика сабагын өтөбүз, мисал маселелерди чыгарабыз. 439 иш. Марат китептин 35 бетин, Азат 42 бетин окуду. Марат Азаттан канча бет аз окуду? Марат 35 бет окуптур китептен. Азат болсо 42 бетин окуптур. Эми Марат Азаттан канча бет аз окуду? Ошону аныктайсыңар. Жазабыз. Б вариантында Сымбаттын үйү мектептен 450 метр, клубтан 678 метр алыстыкта. Сымбаттын үйү клубтан мектепке караганда канча метрге алыс? Эки маселе тең бир эле амал менен чыгарылат. Ал кайсы амал экенине өзүңөр аныктап, аткарып чыгарасыңар. 440 иш. Туйутма түзүп чыгар дейт. Биринчи кошулуучу 5, экинчиси андан 3кө чоң болгон сандардын суммасын тап. Биринчи кошулуучу 5, экинчиси андан 3кө чоң болгон сандардын суммасын табат экенбиз. Аны таап туруп жазасыңар. 35 жана 23 сандарынын айырмасын 4кө бөл дейт. 35 жана 23 сандарынын айырмасыны 4кө бөлөсүңөр. 441 иш. 537 жана 244, 670 жана 325, 369 жана 156 сандарынын айырмасын тап. Аларды кемитип чыгабыз. 36 жана 4-түн, 81 жана 9-дун, 49 жана 7-нин тийиндилерин тап. Бул сандарды бөлүп чыгат экенбиз. 36-ны 4кө бөлөбүз, 81-ди 9га бөлөбүз, ушинтип жазып, жоопторуну чыгаргыла. 442 иш. Тик бурчтуктун узундугу 12 см, туурасы андан 4 см кыска. Тик бурчтуктун аянтын тап. Тик бурчтук сызасыңар, узундугу 12 см болгон, ал эми туурасы андан 4 см кыска. Демек, 12 см-ден 4 см кыска. Тик бурчтуктун аянтын табабыз. Тик бурчтукту тамгалар менен белгилеп, аянтын таап жазасыңар. 443 иш. 0 кемитилген А туйутмасында Ага бир гана маани берүүгө болорун далилдегиле дейт. Ага бир эле кайсы маанини берсек болот? Жазгыла. 444 иш. Радиусу 2 см болгон айлананы чакмак дептериңе сыз. Бул математика дептерибизде. 2 диаметр жүргүзүп, аны барабар 4 бөлүккө бөл. 2 диаметр жүргүзүп, барабар болгон 4 бөлүккө бөлөсүңөр. 4төн 1 бөлүгүнүн аянтын болжол менен тап. Ал үчүн дептердин чакмактарын эсепте. Бул 4 чакмак 1 см квадрат. 4төн 1 бөлүгүнүн аянтыны кантип табат экенбиз? Ошол жерде сызылган 4төн 1 бөлүгүнү математика дептериңердин 4 клеткасы 1 см квадратка барабар болот. Ал жерде канча 4 клетка бар? Ошону эсептеп, аянтын тапканга аракет кылгыла. Үйгө тапшырма 445 жана 446 иштер.